Салам партнерлор. Бүгүн мен Иманалиева Саламат сиздерге Атоми компаниясынын прополис зубной пастасы жөнүндө маалымат бере кетейин. Бул Атоми компаниясынын зубной пастасынын эң башкы ингредиенттери десем болот да. Прополис жана көк чайдын экстрактысынан турат экен. Булардын пайдалуу жактарын айта кетсем, арылар прополистин жардамы менен өздөрүнүн жашаган жерин дезинфекциялайт экен да. Мындайча айтканда, прополис ар кандай жыттардан жана вирусный бактериялардан коргойт экен. Прополис бул табигый антибиотик деп эсептелинет. Ал жаман микробторду өлтүрүп, ошол эле мезгилде биздин ооз көңдөйүбүздөгү микрофлораны бузбайт экен. Көк чайдын касиеттери жөнүндө айта кетсем, көк чайдын экстрактысы бул успокаивающий касиетке ээ экен. Бул дагы антибактериальный болуп эсептелинет. Зубная паста бул негизи эле адамдардын жашоосундагы бир тазалыкты сактоочу предмет десек да болот да. Биздин тиштерибиз ар кандай жанагындай раздражительдерден жана механический воздействиялардан биздин тиштерибиз өзүнүн мурунку калыбын жогото баштайт экен да. Атоми компаниясынын зубной пастасы биздин тиштерибизди өзүнүн мурунку калыбында болуусуна жардам берет. Булардын касиеттери жөнүндө айта кетсем дагы, тиштеги налетторду жок кылат. Тишке жанагындай таштардын пайда болушунун алдын алат. Ооздогу жагымсыз жыттарды жок кылат. Десналар деп коет го, мүлк деп коет го бизде. Мүлктөрдүн канашын да токтотот. Ушулар боюнча өзүбүздүн отзывыбызды кийинки видеодо айтып берем.